Журналистика деген Аллах табарак ва таала өзі жаратқан ең улуу нерселерге Құранда қасам ичет. Алардан бирөөсү қалем деген сүре бар. Сүренің атында Аллах таала бекерінен қалеммен атап қойған емес. Ал сүреде Аллах нун вал қалами ва ма ястурун, қалем жана қалем менен жазылған нерсеге ант ичем дейт. Бұл журналистика, бір нәрсе жазу, елге маалымат жеткізу деген нәрсе өте жоопкерчилик нәрсе. Ошондуктан бүгүн мен көптөгөн журналисттерге же болбосом журналист атына таянып, журналисттерге доо кетирген, тил тийгизген инсандарга кайрыларым. Колуң менен, бармагың менен Аллах Тааланын алдында өкүнө турган, же элди бөлүп жара турган, же бир нерсени аныктабастан ар түрдүү ушак айыңды жазганды токтотуш керек. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Ошондуктан мына бүгүн Кудайыма шүгүр, мамлекетибизде биз 5 каналда 30 күн оразанын ичинде көйгөйлүү болгон маселелерди талкуулайлы. Эми бул Устаз, Рамазан жүрөктөрдүн майрамы десек болобу? Рамазан бир гана жүрөктөрдүн эмес, рухубуздун бардык инсандардын чыныгы Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам деген ар бир мусулмандын, китебим Куран деген инсандын улуу майрамы болуш керек. Буну жанагындай жогору Bir ay boyu майрам. Bir ay boyu майрам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо туткан адам Рамазан айы келгенде бардык бейиштердин эшиги ачылат, дозоктордун эшиги бекилет. Ар күнү ооз ачар кезинде миңдеген адамдардын денеси дозоктон куткарылат дейт. Мисалы, Мыктыбек Арсланбек бүгүн кутулуучулардын катарына кошулду деген жазуу. Урматтуу мусулман бир тууган, мен муну мисал катары айтып жатам. Мен гайыпты билген бир бенде эмесмин. Сен өзүңдү сурачы. Балким бүгүнкү Рамазанда мен дозоктон кутулдум бекен? Аллах Таала каалагандай, пайгамбар алейхиссалам көрсөткөн, үйрөткөндөй ороза кармай билдимби? Быйылкы орозобуз келгиз ар бирибиз үчүн өзгөчө орозо болсун. Бир гана тамак аш суусундуктан эмес, күнүгө Аллахым мен ошол дозоктон кутулгандардын арасында бармынбы деп, ал эми Рамазандын акыркы 30 күн Аллах Таала бирден баштап 30га чейин канчага миллиондогон, миңдеген адамдар дозоктон кутулган болсо, ошончо сандагы ошол акыркы күн кутулат дейт. Аллах Таала баарыбызды ошол дозоктон кутулган бенделердин катарына кошкон болсун. Амин. Айтканыңыз келсин. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.